ачык эле айтып, ошол багытыңыз боюнча мен ошол сиздин эмгектериңизди баалаймын, ошол жерде сизге ученик болоюн деген ниетим бар деп мен сүйлөшүш керек. Мен ойлоймун, азыр мындай чыныгы устаттар булар эң бир мыкты учениктерди алганга кызыктар болот. Устат десе эле бир эле ошо динди түшүнбөш керек, бир эле спорту түшүнбөш керек, тренерствонучу. Бул жерде бизнесте дагы жаңа түшүнүк пайда болду. Эң мындай кызыктуу нерсе, интернет аркылуу бизнесте жүрүп, уже современный технологиялар кирип бизнеске баштады да. Эми ошол ар бир өнүгүп кетип атканда, чыныгы мисалы бизнес деген наставник, устат ошону көрө билет да. Негизи бүгүнкү күндө мына өзүм деле жеке өзүмдүн практикамдан мына 2 же 3 жыл эле болуп калды. Мен ушул устатты чындыкта маанилүү экенин сезип, адамдын турмушта максатына жеткенге мындай тез жол, анан багытыңды туура аныкташта бул устаттын ролу абдан маанилүү экенин сезгениме мындай аз эле убакыт болду да. Эми мындайча айтканда ушул 30 жашыма чейин көрсө мындай ошол устаттын маанилүүсүн сезбей эле келип турмун да. Адам баласы өзү эле аракет кылыш керек, өзү менен эле жүрсө болот. Мындай көз карандысыз түз кете берсе, өзү менен өзү, акырындык менен өзүнүн ордуна келет деп. Бирок көрсө бул жерде убакыт өтө мындай адамдын убакыты чектелүү болуп атат да. Мисалы жаштыкта энергиясы, күчү, анын актуалдуу маселелери бар. Орто жашта маселеси бар да. Ошондуктан бул жерде устат деген ошол бир кадрды окутуп, бир багыт боюнча ага мыкты тарбия берип, адамга тийиштүү ошол ийгиликке жете турган эң жакшы сапаттарды калыптандырып, адамдын мүнөзүн калыптандырып, ошол багыттап, анан ошол өзүнүн мисалы менен көрсөтүп берген, адамдын бардык тарабын камтып турган, мындайча айтканда, камтыган сапатка ээ болуп, ошону багыттаган адам бул устат да. Бул орусча айтканда наставник деп коет. Наставник деген ошонун мындай руханий байлыктарды дагы, принциптерди камтыган, жашоодун принциптерин камтыган, өзүнүн багытты да көрсөтүп берген, сиздин жөндөмүңүзгө карап. Анткени ар бир адам жөндөмүн ачат да. Талантыңыз эмнеге таланттуу экенин, эмнеге шыктуу экениңизди байкап туруп, ошол мына жакта сенин ишиң жакшы экен, ушул жака максат кылсаң сенин жыйынтык чыгат деп, сени ошол багыттап, өзүң билбеген таланттардын баарын ачып, анан максатыңызды аныктап берип, анан сизге керектүү бүт сапаттарды калыптандырып, сизди ошондой бир сабырдуулукка, иликтүүлүккө, күчтүүлүккө, мындай бир өжөлүккө тарбиялаган, ошол убакта өзүнүн эң бир мыкты билимдери менен тажрыйбасын бөлүшкөн адамды ошо наставник деп коет. Бул бүгүнкү күндө абдан актуалдуу, өтө бир маанилүү маселе. Ошондуктан бул жерде ар бир тармак боюнча, ар бир кесип боюнча өзүнүн мыкты устаттары бар. Бир эле бул диний чөйрөдө, руханий байлыкта же болбосо материалдык байлыкта эмес, ар бир жерде, спортто дагы, маданиятта болсун, билим берүү тармагында, күнүмдүк жашоодо болсун. Мисалы сиз эгер кайсыл тармакта болсоңуз, кайсыл тармакта өзүңүздү көрө алып аткан болсоңуз, ошол тармактагы гана устаттарды издеп, ошол тармактагы гана адамдар менен алек болуп баштайсыз да. Ошол сиздин койгон максатыңызга мындай кыска убакыттын ичинде өтө бир тез, оңой жете турган оңой жол ушундай болот. Негизи эле мен ойлойт элем, ушул жашоодо адам баласы дайыма үйрөнүп жашайт экенсиң да. Бул дүйнөдө абдан билимге бай да. Мунун баарын билип бүтпөйсүң, бирок өзүбүзгө тийиштүү максатыбызды аныктап, өзүбүздүн миссияны түшүнүп калыш үчүн, Кудай берген өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр, таланттарды ишке ашырыш үчүн ошол именно бир конкреттүү багытты тандайсыз. Ошол багыттын эң мыктылары менен, устаттары менен иштейсиз дагы, сиз дагы мыкты болосуз. Анан сизде дагы ошондой миссия, милдет турат. Сиз дагы өзүңүздөн кийинки кадрларга ошондой өзүңүздүн ошол эң бир мыкты баягы сырларды, жолдорду анан кийин бөлүшүп, сиз дагы наставник болушуңуз керек да. Бул жашоо өзү ушундай курулуптур да, негизги жашоо. Ар бир жаш өспүрүм, жаш баланын биринчи кезекте эле мунун талантын ата-энеси байкайт. Анын жөндөмүн ата-энеси байкайт. Анткени ата-энеңиз ушундай, ата-эне башка профессияда, башка жөндөмдө, бала башка жакта болуп калышы толук мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте ата-эненин да бирден бир милдети бул баланын жөндөмүн байкаш керек да. Анын каалоосу кандай, баалуулуктары кандай, анын ошол жөндөмү кайсыл жака жөндөмдүү. Мектепте окуп атканда мугалимдин дагы милдети ошол. Ошондуктан ал байкалгандан кийин гана демек ага ошол багыттагы наставникке сунуш берип, кеңеш берип, анан ошол өзүнүн тармагындагы эң бир мыкты наставникке барып, ошол негизи көбүнчө адам өзү барат же ата-энеси барат. Ошол кыскасы мурда билесиз да, ата-энеси молдого алып барып берген, же болбосо дагы бир башка бирөөгө алып барып берип, силердин жагыңда болсун депчи. Ошондой кылып өзүңүздүн эң бир эмеңизди ошол кеңешип туруп, себеби жаш бала деле балким өзү байкай албай калат, бирок ошол ата-энеси эң жакын адамдар, анан мугалимдер байкап туруп, анан наставникти аласыз. Анан мисалы менин практикамда окшош 25 жаштан кийин, 30 жаштан кийин университетти бүтүп, более менее самостоятельный болуп, өз алдынча болуп калгандан кийин баягы түшүнүктөр келип, мага бир жакшы, мындайча айтканда тренер керек экен, мага бир жакшы наставник, устат керек экен депкен түшүнүккө келсеңиз, анда өзүңүз барасыз. Ачык эле айтып, ошол багытыңыз боюнча мен ошол сиздин эмгектериңизди баалаймын, ошол жерде сизге ученик болоюн деген ниетим бар деп мен сүйлөшүш керек. Мен ойлоймун, азыр мындай чыныгы устаттар булар эң бир мыкты учениктерди алганга кызыктар болот. Анткени алардын да турмуштагы бирден бир баягы максаттары ошол, өзүнөн кийинки кадрларды чыгарыш.
ошол колго кошкон салымы болот да. Мен ойлойм, чындыгы устаттар шакирттеринин мыкты болушун каалайт. Анан көп шакирт чыгарганды каалайт. Себеби турмушта колго кошкон салым ошол болуп эсептелип, алардын дагы миссиясы ошол кадр чыгарганда деп ойлойт да. Устат десе эле бир эле ошо динди түшүнбөш керек, бир эле спорту түшүнбөш керек, тренерствонучу. Бул жерде бизнесте дагы жаңа түшүнүк пайда болду. Эң мындай кызыктуу нерсе. Себеби бизде баягы Советтер Союзу кулагандан кийин ал убакта мисалы приватизация деген тема, менчиктештирүү деген тема актуалдуу болуп баштады. Анан кийин спекуляция деген тема актуалдуу болду. Алып саттыңыз. Бул деген коммерсант деген сөз да. Алдыңыз, саттыңыз. Андан сырткары кийин бир убакта уже акырындык менен магазин ачылып баштады. Бүгүн болсо уже мына супермаркеттер ачылып, уже интернет аркылуу бизнесте жүрүп, уже современный технологиялар кирип бизнеске баштады да. Эми ошол ар бир өнүгүп кетип атканда, чындыгы мисалы бизнес деген наставник, устат ошону көрө билет да. Значит, сиз тандаган бизнес багыты боюнча наставник тапсаңыз, ал постоянно сиздин ошол максатыңызга жеткиргенге мындай оңой жолду дайыма көрсөтүп турат. Анан эң негизгиси, билесиз, бул жерде маселе бизнесте ала турган болсок, маселе бул рынокто дагы эмес. Бул биздин жагдайдын алмашып аткан дагы эмес. Бул жанагы технологиянын жаңылардын кирип аткан дагы эмес да. Бул маселе ошол сиз ошол адам баласы жаңы жашоого, жаңы доорго, жаңы кадамдарга даярбы? Ошондой туруктуу сапаттарга эби? Бүгүнкү ар бир чөрөдө өзүнчө мындай жоопкерчилик бар, ошол тиштүү сапаттарды калыптандыра алганбы? Маселе ошол сизди мындай даярдайт да, ошол чөрөгө, ушундай адам болуп калыптанышыңыз керек. Андан кийин сизге кайсы тармакта болбосун ийгилик жаратышы жеңил болуп калат.